Ушул жылдын 14-сентябрдын таңында Райымбек Жумабаевга таандык болгон Жалгыз Жаңа айылындагы турак жайдан өрт чыккан. Ал учурда үйдүн ээси жана жакындары үйүндө болгон эмес. Кырсыкты коңшулары байкап, өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып, жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн. Ой, эртең менен эле багымдатым окуп, кичине небереме берейин десем эле бир малда кийин тарс эле үн чыгып атты. Мен ойлоп, мен жолдо балдар ойноп аткан, ошентем жаш балдар тарсылат эле, ага деле көңүл бөлбөппүн. Анан кийин эле балам чыкты залдан жүгүрүп, аялыкы апа кошунабыз үй өрттөнүп атпы, ей деп жүгүрүп келдик. Күйөөм экөөбүз келсек, аяк бияктан элдер топтолуп калды. Алоонун эч кандай эме боло албады, өчүрө албадык балам, өчпөй эметип койду. Пожарныйды күтүп турдук, пожарный күйүп бүткөндөн келип калды пожарныйлар. Кырсыктан үйдүн ээси Райымбек Жумабаев Кабарта айылына келгенче баары күйүп болгон. Кошуналары айрым гана буюмдарды сактап калууга үлгүргөн. Мен ошол күнү Жалал Абадта кызымдын үйүн жаап аткам, 14-сентябрь күнү кызымдын үйүндө элем. Мына Жипром жакта. Анан эртең менен саат таңамал 5-6:30 кошунабыз звонок кылды, ака үйүңөн mooруңан түтүн чыгып атат деп. Анан чуркап эле аялым экөөбүз антып келгиче уже пожарный келип үйдү өчүрүп аткан экен. Мен келсем уже крыша барды полный күйүп түшкөн экен. Анан үйдүн ичинде мына мебелдерден эч нерсе калган жок. Диван, бардыгы, шкаф, шифонер, сервант, эч нерсе калган жок. Үйдө келинчегим экөөбүз гана жашоочубуз деген Жумабаев жалгыз Гриша булагы мектепте кароолчулук кылып алган 4,5 миң сом айлык экенин айтат. Мындан улам алардын кырсыктан кийинки жалгыз үмүтү мамлекеттик камсыздандыруу уюму болгон. Өзүм барып чакырып келдим. Камсыздар менен кагазды көргөздүм. Анан келип сүрөткө тартып барып растап кетишти. Анан пожарныйлардан кортумду алып аркасынан 10 күн чуркадым да. 10 күн чуркап айтып, анан келишти. Сөткө тартты, бардыгын бүтүрүп, анан ука деди, эч камсанаба деди. Пул төлөп беребиз деди. Анан ала тургандан алышталар. Анан бир 15 күн 20 өткөндөн кийин айтты, эми деди, республикалык судебный эксперттер келиш керек деди. Судебный эксперттер келет, ошолор келсе, ошолордун чечими чыкса эле пул төлөйбүз деди. Ошентип мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Буну аталган уюмдун Жалал Абад облусундагы филиалынын жетекчиси мындайча түшүндүрдү. Өрт 2 комнатадан чыккан болот да. 2 комнатадан чыккан, ачык от чыккан деп айтылып жатат ал жердечи. Ошондуктан мыйзамдын негизинде эгерде орысча жазган экен, причиной возникновения пожара в доме 17 явились воздействие открытых источников огня. Бул деген баягы короткий замкнение эмес, кыска чыңалуу эмес. Закондо ошо 209 закондо жазылып атат, эгерде өзүнүн этиятсыздыгы менен же болбосо үтүктү иштетип тургандан кийин ошол майда жагылып калып кетип өрт чыгып кетсе, ал ошолорду төлөп берилбейт да. Быйыл Жалал Абад облусунда турак жайын камсыздандыргандар 8440 адамды түзгөн. Алардын 25%ы шаардан, калганы айыл жеринен. Эми ошол турак жайын камсыздандыргандардын жыл сайын төлөчү каражатына келсек, шаардагы турак жай ээлери жыл сайын 1224 сом, айыл жериндегилер 612 сом төлөшөт. Алардын жылдык төлөмүн 612 сомдон эсептегенде да 5 миллион 350 миң сомго чукул каражат болот. Ал эми аталган уюмдун Жалал Абадтагы филиалы быйыл ар кандай кырсыктан жабыркаган 22 турак жайга болгону миллион сомдун айланасында каражат бөлгөн. Бул жерде айта кетчү нерсе, төлөмдөр жакшы болуп атат. Быйылкы жылы башты 1 миллион акча каражатын төлөп бердик. 22 турак жайдын ээсине. Азыркы күндө дагы кароодо дагы 4-5 турак жай турат. Анын дагы башты 3-өө пожар, бирөө шамалдан жабыркаган 9 турак районундагы. Алар дагы уже төлөмгө акча неме башкы кеңештен чечим чыгыптыр. Жакын арада да счетторун ачып, счетторуна которуп беребиз. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда өткөн жылы турак жайын камсыздандыргандар 11855 жеткен. Быйыл болсо 8740 гана турак жай камсыздандырылган. Муну аталган уюмдан пандемия менен байланыштырышканы менен коомчулукта анын ишине канааттанбагандыктан камсыздандырууну эп көрбөгөндөр арбын экени байкалат. Мен үйүмө камсыздандырганым жокмун, мен ишенбей атамын. Майра ал эми жылына 600 сом төлөп кош керек экен. Мен эми
сактыкка кордукчу эметип коюш керек. Анан ушул үй bir кичине bir төшөк, bir кыпындай bir күкүрт алып чыга албай калган үйгө ушундай келип пишкектендирип бербегенден кийин ишениш кыйын да Садыгулоюн. Ишенбейсиң да. Учурда өрт кырсыгынан турак жайынан ажыраган Райымбек Жумабаев айылдаштарынын жана туугандарынын колдоосу менен үйүн оңдоп жатат. Ал өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылуусун жолдоду. Садыр Жапаровго кайрылат ушундай бейбечаралыкка жардам берсеңиз да, эл сиз ишенип ушуна эл шайлап койду, ушу элдин камын ойлосоңуз болот да. Чиновниктердин камы бул гострак деген бул чиновниктердин пулу экен да. Ким чиновник болсо ошолго жардам берет экен, кедей кембагалдарга жардам бербейт экен да. Алдап пулду жейт экен дагы. Анан кийин акырында 2 ай өткөндөн кийин өзүң үйүңө өзүң өрттөдүң деп хотун чыгарып коет экен. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.